Саламатсыздарбы кыздар, бүгүн мен намазниктен эң оңой бычылык тигишин көргөзөм. Материалды 4кө бүктөп алдым. Кромкасын кичине чыгарып койдум. Буну кыркып алып салышыбыз керек. Мондай чекеси болсо буну кичине 2 сантиметрдей түшүп туруп тегиздеп алабыз. Анан ушул жерден уже горловина менен эме кылабыз. 9 сантиметрге чейин белгилесек болот, если обычный көнүктөрдө 7-8 кылсак. Горловинасы бул жерден 3 сантиметр түшөбүз. Буну мынтип эле колубуз менен ушуну округлять этип алабыз. Ушул точкадан, эми мына эң чекедеги точкадан 5 сантиметр түшөбүз. Ушул могу точка менен ушул түшкөн 5 сантиметрди бириктирип чийебиз, дагы плечосун чыгарып алабыз. Бул түшкөн 5 сантиметрден дагы 1,5 сантиметр ылдый кылабыз, дагы 25-27ге чейин, чоң аялдар 27ге чейин түшүрүп туруп белгилейбиз. Бул жерден 3 сантиметр ичкериге киребиз и 3 сантиметр түшөбүз. Ушул жерди мондай кылып округлять этип колтук чыгарып алабыз. Анан эми бул жерден мына плечовойдон 1,40 узундугун алып алабыз көйнөктүн. Себеби бул намазник полго тийип туруш керек. Мына мондай кылып белгилеп 1,40ты. Этегин 1,40ты белгилеген жерибизди чийип алабыз. Жана мондай линейк сантиметровый лента менен ушунун узунун монтип чыгарып алабыз. Мына ушуну мынтип белгилеп чыгабыз. Бул размер 42ден 54-56га чейин спокойно түшө турган көйнөк болот, намазник. Намаз окуганда кенен болуш керек. Эми ушул эле жерди азыр кесип алабыз. Мына могу жерлерден 1 сантиметр кошуп коебуз тигишине. Ушу 1 сантиметр кошуп туруп бүт тигиштерине кесип алабыз. Мына жерди гана нанет чыгарган үчүн кошпой эле койсоңуздар болот. Бул все равно анчалык эле мен ойлойм. Мына монтип туруп эми бул өлчөп чыгарган бычкан эмебизди, намазниктин бычуусун ушинтип кесип чыгабыз. Эми буну бир сантиметр бүт жерде кошобуз. Бул жеринде кошпой эле чыгарсак болот. Бул себеби кенен түшөт. До конца кыркып аласыздар. До конца кыркып көрсөтпөй эле коеюн. Этегин кесип алдык. Этегинде эле бүккөнү калтырбай эле кесип алсак болот. Мына эми мондай кылып кыркып алдыкпы? Буну мынтип бир кабатын ачабыз, дагы бир кабатын алабыз, ал спинка. Бул перед болот. Передин болсо будан жана если точкабыз мына 3 сантиметр түшкөнбүз, мына жерде болсо общий 8 сантиметр, 9 сантиметр түшсөк болот. 9 кылып туруп, ошо эми мондай кылып туруп горловинаны чийип алабыз. Все, эми бул горловинасын тоже сантиметр коюп туруп кесип салам. Бул ошондо перед болот. Анан аркага мына керкилер спинкасынан аркага кетип калат дейбиз го. Ошону мына передтин дагы 1 сантиметрдин мындай кесип алып салсаңар, ошол плечо астыга келип тура берет дайыма. Все. Мына эми ушул баягы мына передке
бычып алдык. Ушуга эми рукав чыгарабыз. Например, биздин плечобуз азыр мына жерде 30 болот да. Бул 30дун 12си 12-13 максимум любой адамдын плечосу да. Мындан ашканы бизге уже рукавдын длинасына кетет. Биздин рукавдын длинасы 60 сантиметр болуш керек. Ошондо могу жерден берге чейин болсо, онун жетип болуп атат. 1 сантиметр тигишке кетсе 16. 16дан биз 60 сантиметр узундуктагы рукав, кичине намаз окуганда 60 сантиметр могу жерден дагы намаз окуганда мындай түшүп туруш керек. Ошого дагы плюс 4 же 5 кошсок болот. Ошондо 65 деп. Эми дагы мына мончалык узундукта 65 морден бөлгүлө алайын. Рукавды чыгарабыз. Рукавды кантип чыгарабыз? Мондай кылып туруп эле түз кесип койсок, мынтип теңдепчи. Көрдүңөрбү, мына жерибиз мындай болуп калат. Ошон үчүн биз могу 4 бүктөлгөн материалды дагы мындай кыйгачтаттырып, кыйгач кылып, буга мындай кылабыз. Как будто ушунун продолжениясы болгондой болуп. Мындай кылып туруп, если мындай кылсак, ошондо мына линейкадай түз болот. Эми ушуга могу жерин, рукавдын шырын длинасын алабыз. Мына жерди белгилеп алабыз. Бул жерге кайра тиккенге 1 сантиметр кошобуз. Эми биз бая белгилеп алган 65 болуш үчүн могу жерде 65ти белгилеп койгом. Ушул жерден монтип түз сызык түшүрөбүз. Анан ага эми муну мындай кылып широкий деле кылсаңар болот, резинкагачы, узкий кылсаңар деле болот. Мен мындай среднийди алам. Бул да канчалык дегендерге либо адамдын бир карышы, либо, например, мондай колуңардын обхват запястья мынтип алат да. Бул мынткенде намазник үчүн свободный болуш керек. Мындай вообще не пойдет. Примерно мондай 30 сантиметрдегидей этеги болсо болот. Ушул 30 сантиметр болсо, бунун тең жарымы 15 мына могу жер 15 болуш керек. Плюс 15ке эмеси менен припуску менен 16-17 кошуп койсоңор болот. Бирок мен адам дагы мындай свободный эле намаз окуп атканда, кийип чечишканда свободный боло турган 34 кылам, же ушул жерге кийин резинка коем. Ошон үчүн меники мындай кылып туруп буну чийип алам. Бул рукав. Буга да мына үстүнө кошулду 1 сантиметр. Буну мынтип кесип алабыз. Анан бул четине дагы 1 сантиметр кошуп туруп кыркып алабыз. Этеги уже кошулган үчүн мен буга кошпойм. Бүккөнү деле 1 сантиметр бүксөңөр 4 сантиметр ашып калат. Мына бул рукавасы. Ошондо перед, спинка, рукава пайда болду. Уже кычып алдык. Эми буга өзүнөн чыккан жолук. Сразу башына жолукту байлап туруп, намазды окуй бере турган, жолук издеп отурбай турган эме кылабыз. Бул дагы деле баягы 4 бүктөлгөн мойдон. Буну мондай кылып туруп тоже чекесин тегиздеп алабыз. Чекесин тегиздеп, длинасын, например, 50 же 60 сантиметрдеги жолук кылсаңыздар болот. 50-55 мен обычно мындай 55 кылам, средний, өтө широкий эмес. Ошо 55ти бөлгүлөйбүз дагы, тоже түз сызык түшүрүп алып туруп, ошону кесип алабыз. Бул баягы өзүнөн чыккан платогу болуп калат. Чекесиндеги кромканы дагы мынтип туруп алып салыш керек. Болду, биздин полностью немебиз даяр. Эми боковой, плечевойлорун түзүп алабыз.
Бул жерде оверлокко салып келебиз. Мына эмеге тартып алдым. Эми буну сразу эмесин ачабыз дагы. Рукавасын мындай ачып туруп, рукавасын тигебиз. Мындай ачып, рукавасын эки жактыкын тең кошуп алабыз. Буну дагы сразу оверлокко. Мынакей бунун рукавасын тигип, плечосун, рукавасын кошуп келдим. Эми все. Нагы рукаванын башынан баштап аягына чейин кошуп тигип салабыз. Боковой шовунан берич. Все, с одним швом. Рукавтын башынан баштап туруп эле до конца ушу 1 сантиметр менен тигип салабыз. До конца ушуну тигерибиз. Тартыштын дальше кажети жок. Мына буларды оверлокко тартып, полностью боковойлорун баарын тигип алдым. Даяр көйнөгүм. Эми кичине эме отделочный строчкалары калды. Рукавдын этегине дагы жөн эле кылбай эме коеюн деп атам. Мону башыңарга кийип көрөсүздөр. Если бул баштан оңой чечилип кийилбесе, дагы 1,5 сантиметр ойгонго болот. Анан 1,5 оюп, баягы мына платогу дегенде ушул жерин мындай өлчөп алабыз. Мына мойну канча кетсе, мойнуна бул платокто да ушундай кылып туруп ушул жерге расечка беребиз дагы. Ошол мойну тигилген жерди оверлок кылбай, мына расечкадан мыян полностью оверлок кылып чыгабыз. Мына горловинабыздын спинкада центрин табып, баягы платокту коштук. Мына плечевой боло. Анан мына центрде, астында мына центрде расечка бар. Ошол расечкага алып келип туруп, мындай кылып оверлок бияка ашып калганы кайра жакшы. Бар оверлок болгондун ичине кириш керек. Мына 1 сантиметр, могу расечкадан 1 сантиметр бирактан строчка беребиз бияка. Айландырып полностью ушу платокту мойнуна коюп тигип алабыз. Кыздар, мынакей бүттү. Бул жактарын көрсөтпөй эле койдум. Оверлок тарткандан кийин 0,5 кес бөлүп койдум. Монун платоктун чекесине моундай коюп койдум. И рукавдын чекесине моундай коюп койдум. Все, этегин тоже жөн эле 0,5 эле бөлүп койдум. Азыр кийгизип көрсөтүп берем. Кыздар, мынакей мына жоолук баягы чекесине жөн эле тигилген жоолук болду. Азыр ушуну мойнума байлап көрсөтүп берем. Кыздар, мынакей жоолугу менен ушундай болуп чыгат. Бул моундай экенин эле өзү 52 размердин 54-56га деле намазник нормально эле турат. 44-төн 56га чейин. Бул ушу жөнөкөй эле жана мойнуна байлап койгон, тигип койгон жоолук болду. Анда эме кылса, ушундай жоолугу менен мойнунда тигилген. Намаз окуп атканда отдельно жоолук издеп отурбайбыз.